Өткөн жылы Сузак районундагы мектеп-интернаты жоюлуп, ордуна балдар бакчасын жана орто мектепти камтыган билим берүү комплекси түптөлгөн. Бул аракет президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен ишке ашканын жергиликтүүлөр айтышат. Бирок эми комплексти кайра бөлүштүрүү аракети көрүлүүдө. Эгерде ушул жерден кандайдыр бир иш-чаранын негизинде башка оюндарды жүргүзүп аткан болсо, буга бөгөт болот. Бунун үчүн орган бар. Бунун үчүн орган териштирип, кимге тиешелүү иш боло турган болсо, өзүнө алып барып, мыйзам чегинде чара көрөт. Ошондуктан ал маселеде дагы мен заранее айтып коеюн. Жергиликтүүлөр комплекстин жоюлушуна түздөн-түз наразычылыгын билдиришет. Ага карабастан, министрлик тарабынан балдар бакчасы комплекстен ажыратылып, анын жаңы жетекчилери да дайындалып бүткөн. Буйрук менен тааныштырууга барган район акими жана Сузак райондук коопсуздук комитетинин жетекчиси менен чогулгандар ортосунда талаштуу жагдай пайда болду. Сиз биринчи келип келгенде ошончо турган элди көзүңүзгө ийбестен даже саламга да келген жоксуз. Руководитель неден башталат? Урматтоодон башталат. Но инимден туура эмес кылып атат азыр керек болсо. Элдерге бакырып атат. Бакырганга кача акыңар жок силерде. Иниме кылганга да сен кайта эле баягы сиз кайра эле баягы сөздү кайра эле кайталап атасыздар. Бизге сөз бергиле, биз эл аны бул жерде сүйлөгөнгө келебиз. Биринчиден саламга келип, биз сиз менен күндө жатып аткан жокпуз да, туурабы? Туура. Келип апаларыбыз отурат, бардыгы. Саламатсыздарбы деп биринчи ошондон башташ керек болчу. Вот руководитель на чего это неме кылат. Анан мен экинчиден еще ошонун тарбияңызды биринчиден ошону оңдоп алыңыз. Аким экенсиз, канча жылдан бери иштейсиз? Бир жарым жыл. Высшее образование токтоп туруңуз, сиз да сүйлөп атасыз, биз да сүйлөп атабыз. Уңуңуз сиз дагы. Биз ошо сүйлөшүш үчүн келгенбиз. Сизде кандай жумма бар? Аким кылганбыз. Сиз барып Benim yanımda oturan Suzak rayonunun SM'nin başçısı. Söz verip koyuz, ben süreyim, anan size süreyim. Birinciden, geçinin süreyim, ben süreyim. Bu birinciden. Жергиликтүү тургундар комплекске байланыштуу көрүлүп жаткан аракеттердин артында бийлик өкүлдөрүнүн жеке кызыкчылыгы жатат деген пикирди карманышат. Маселе жетекчиде эмес деген, болгону комплексти жоюуга каршы турушканын айтышат. Элдин негизги талабы ошол окуу комплекси калыш керек. Анан жетекчилерин ал өздөрү чечип алсын. Кимди жетекчи коет, койбойт, ал бизди көп деле кызыктырбайт. Аталган мекемеде мурда балдар интернаты болгон. Өткөн жылы аларды өлкөнүн ар кайсы бурчундагы атайын борборлорго жайгаштырып, интернат жоюлган. Учурда мектеп жана балдар бакчасы бар комплекс катары пайдаланылууда. 115 бала балдар бакчасында тарбияланып жатат. Ал эми 450ден ашык окуучу мектепте окуп жатат. Ошол экөө бириккенде комплекс деп аталчу. Ал эми азыркы 18 декабрдагы министрликтин экинчи буйругу боюнча ушул балдар бакчасын өзүнчө бөлүп, ал эми мектепте өзүнчө бөлүнөт деген маселе каралып атат да. Эгерде балдар бакчасы бөлүнүп кете турган болсо, анда мектеп комплекс эмес, жөнөкөй эле мектепке айланып калгыдай дагы мектеп райондун карамагына карайт деген божомол болуп атат. Мугалимдер жамааты да комплексти жоюу ишин туура эмес көрүшөт. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо, атайын комиссия түзүп, мекеме боюнча иштер жүргүзүлөрүн убадалаган. Бирок азырынча ал комиссия ишин баштай элек. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.